Бул Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө бир аптадан бери уланып жаткан кадимки көрүнүш. Мында бейтаптардын жакындары кычкылтек баллондорун орнотуп, жаан-чачын күн же түн экенине карабай үзгүлтүксүз кычкылтек жеткирүү менен алек. Алардын арасында Сейдалы Мендибаев да бар. Ал 4 күндөн бери карындашын карап жатыптыр. Мына ушу кислородду карап турам, ушу нарактан азат көбөйт дегенде аны бурап азат көбөйтүп турамдыр. 4 күндөн бери ушул болот. Түнү күнү ошол жердебиз. Өчөт менен. Бүгүн кечки кислород жок. Бүгүн кечкиге өкмөттөгүлөргө кайрылайын. Бүгүн кечки кислород жок экен мына. Жалал Абад. Нага акчага күнүгө 8 штук сатып алабыз. Bir суткага 8 штук кетип атат. 500 сомдон сатып алабыз. Өзүбүз шуну уктап алып калдык, шуну көрүп, түнү менен уктабайбыз. Жакындары үчүн кычкылтек сатып келип, бүгүн түгөнсө кандай айла кылам дегендердин дагы бири Шакирбек Сыдыков. Ал бир учурда атасы жана агасынын ден соолугуна кам көрүп жатканын айтат. Жакындары үчүн бүгүнкүгө 6 кычкылтек баллонун 3000 сомго толтуруп келген. Бирок алар түгөнсө жакындарымдын абалы кандай болот деп санага батып турат. Анткени кычкылтек Жалал Абад шаарындагы станцияга майлы судагы лампа заводдон келчү. Кече ал жактан техникалык бузулуу орун алып, кычкылтек алып келүү токтогон. Абал оор, эми байнонор кече түнү муну үчөө өлдү ичеден. Мына эчтеке кыла албадык башка. Ушу газ баллонго барып келгенге элдер ушу бала чакасы пытырчылап жүрүшөт жерде. Не кылышты билбейт. Барса, айыр өчүрөт, пробка жок. Ошо бизге битте ушуну ишеге заправка кылып бере турган өкмөт кур берсе, ушу Жалал Абад больницасын гүлдөтүп койгон болот ошондочу. Ушу больница менен бардыгы ошолорду колдойт. Садыр Жапаровго бардыгы ыраазы болот. Мен Садыр Жапаровго ыраазымын. Бир гана ушул ишеге кур берсинчи ушуну. Учурда облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 150дөй кычкылтек баллону бар. Аларды Жалал Абад шаарындагы ыктыярчылар жыйнап келген. Абал күн сайын оорулуп жаткандыктан учурда дагы кеминде 100 дана кычкылтек баллону зарыл. Эгерде кислородный баллон болсо, биз Оштон ушул жерге жеткизип берет элек, пустой кислородный баллон таппай атабыз. Элде болсо берсе, аны заправка кылып, элге ушул жерде өздөрүнүн өз басында таркатып турат элек. Центральный буларда больницанын центральный трассасы бар. Ошол жерден кислороддорду берип атат, бирок бүгүнкү күндө жетишпейт бул. Жалал Абадтагы абалды тыйылса, Кыргызстандагы абал ошондо тыйылат. Башка областтарга мынчалык акыбалга түшпөстөн туруп, ушу Жалал Абадтагы акыбалды ачык айтып туруп, жеткизиш керек элибизге, журтубузга оор акыбалда келбестен. Бейтаптардын жакындары кычкылтектин жетишпестигинен облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан 100гө чукул бейтаптын 3 өткөн суткада көз жумганын айтышты. Деген менен облустук оорукананын директорунун орун басары Мелис Баймуратов бул маалыматты четке какты. Ал соңку бир аптада бир эле жаран каза болгонун белгилеп, буларга токтолду. Бир бейтап каза болгон, ал кече күнү кечинде. Андан башка андай маселе жок. 3 адам деген каяктан чыгып аткан цифр анда? 3 адам деген ал жөнүндө мен жашырбаймын. Даже биздин эмени карап көрсөңөр болот. Андай маселе жок. Эгер каражат жетсе, атайын өзү иштеп чыга турган кислороддук чоң аппаратураларды орнотуп берсе, мындай баллондорду көтөрүп туугандар жана биздин кесиптештер, биздин больницада иштеген кызматкерлер физически жетишпей атат. Ал эми өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлү Абсатар Сыргабаев майлы судагы кычкылтек толтуруучу жай оңдолгонун маалымдады. Ошондой эле кырдаалдан чыгуу үчүн алдыда чукул чаралар көрүлөрүн, кычкылтек менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча да иш-аракеттер көрүлөрүн белгиледи. Бүгүн азыр сүйлөшүп, Майлысай лампа заводунун кычкылтек толтура турган аппараты бузулган экен, бүгүн иштетип, бүгүнкү күндө маселе жок, чечтик бүгүнкү күндө. Азыр барган кислородду толтуруп беришет бардыгын. Эми бүгүнкү күндө эң актуалдуу, эң да орчундуу маселебиз ушул оору менен күрөшүү. Элибизди ушул оорудан эсен аман алып чыгып кетиш. Себеби эң биринчи байлык бул ден соолук, элдин ден соолугун карашыбыз керек. Бул боюнча катуу жумуштарды аткарабыз. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областык ооруканасынын 95 орunu толуп, кошумча даярдалган 100 орунду бейтапканада дагы 30дай адам дарыланууда. Алардын дээрлик 80% оор абалдагылар. Белгиге келсек, буга чейин Сузак жана Базаркоргон аймактык ооруканасындагы жугуштуу оорулар бөлүмдөрү толгону дагы кабарланган болчу.
Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облысы.